Салам кыздар, кандайсыңар? Азыр биз деген регистрация кылаардын астында кыздарды кантип базадан текшеребиз ошол боюнча видео тарттым, ошону көргүлө. Мынакей бул деген Faberlic компаниясынын сайты. Бул жакты оң жакта человечекти басканда биздин страницабыз чыгат. Бул жактан мынакей список чыгып турат. Ошол списоктун арасынан сообщество дегенге киребиз. Сообщество дегенге киргенде мынакей бул жакта силердин данныйларыңар чыгат, регистрационный номер, аты жөнүңөр жана ким силерди каттаган ошолор чыгат. Email почтаңар, телефон номериңер бүт баары чыгат. Анан бул жакта вся ветка дегенде басканда бул жакта силердин наставнигиңерди ушул жактан көрүп алсаңар болот. Директорго чейин наставниктериңер ушундай да. Ушул жактан көрөсүңөр. Анан ошолордун эле асты жагында мынакей написать сообщениянын астында поиск по имени и номеру консультанта деп турат. Ушул жака деген каттайм деп аткан кыздын аты жөнүн алып туруп ушул жака жазып көрөсүңөр биринчиден. Мисалы үчүн мен өзүмдү жазсам, так Дүйшөкеева Айгерим деп өзүмдү жазсам, мен чыгып калам, анткени мен уже катталганмын. Көрдүңөрбү? Мынакей уже Дүйшөкеева Айгерим деп уже бул жактан чыгып калды. Анан мынтип ушу басып койсоңор эле мынакей уже сүрөтү чоң ачып туруп уже бул жактан менин данныйларым чыгат да. Ким регистрация кылган, менин эмелерим, наставниктерим чыгат. Анан значит мындай кишилерди каттаганга болбойт, уже регистрация болгон кишилерди кайра каттаганга болбойт. Ошондуктан бул кишини каттабайбыз деп чечесиңер. Анан эгерде дагы башка кызды пример кылайын, мынакей. Так. Улан кызы Айпери. Улан кызы деген Айперини текшерип көрөбүз. Мынакей ушинтип чыгат кайра эле. Ушунун астында эле көрдүңөрбү? Эта группа пуста деп чыгып атат. Значит, бул кыз базада жок, значит, регистрация боло элек. Буну спокойно регистрация кыла берсеңер болот. Мына кыздар ушинтип туруп, ар бир кызды регистрация кылаардын астында сөзсүз түрдө ушул жака кирип, базадан текшерип, жоопкерчиликтүү болуп, анан кийин регистрация кылгыла. Эгерде кыз регистрация болуп катталган болсо, бирөөнүн кыздарын эч качан каттабайбыз. Ал кызга өзүнүн наставнигин көрсөтүп коебуз. Өзүңөрдүн наставниңерге кайрылгыла деп ал кыз менен сүйлөшпөйбүз болду. Ал анан күйөөсүнүн атына, башка бирөөнүн атына катталам десе дагы аны албайбыз. Ошондуктан ар бириңер ушинтип текшергенди үйрөнүп алгыла кыздар. Барыңарга ийгилик каалайм кыздар.